Сиздер көрүп жаткан эки карыя байыркы калмак бийинен өзүндү аткарышууда. Бийди коштоп күн чирip жаткан эки улуу чермек топшур деп аталат. Бул калмак бийи менен топшур ысык көлдү жердеген сарт калмак деп аталган этностук топко таандык. Алар бабалардын мурасын унутуп калбас үчүн кээде чогулушуп калмакча ырларды кайталап угуп турушат. Калмак бийин көрүп жаткан адамдар болсо Челпек, Ташкыя, Бурмасу жана Бөрүбаш айылдарында жашаган сарт калмак элинин өкүлдөрү. Айтылуу калмак бийи өткөн доорлордо Борбор Азиянын элинде кеңири таанымал болгон. Ал бийде миңден ашык түркүн кыймыл болуп, ар бир муңду сындыргандай кескин кыймыл аракет менен бийлеген дешет. Бүгүнкү күндө сарт калмак элинде улуттук бийди билген саналуу гана адамдар калды. Алардын бири Курманакун аганын улуттуу сарт калмак. Ал эми Көшүлкан апа болсо кыргыз кызы. Жашы улгайып калганына карабастан алардын бийге чыккан себеби азыркы муун улуттук тарыхый мурастарга анча кызыкпай, унутулуп бара жаткандыгын түшүндүрөт. Топшур менен калмак күйлөрү Турганбай аксакалдын ыйык туткан ата мурасы. Ал сарт калмак элинде эски калмак күйлөрүн билген жалгыз адам. Топшурчу 100дөн ашык күйлөрдү чертет, бирок анын күйлөрү ушул убакка чейин нотага жазылбай, изилденбей келет. Сарт калмак өзү кыргыз арасында өскөн, дили таза, улууларды сыйлаган, кичүүдөн сый көргөн, өзүнүн кичүүлөрүн аябай жакшы тарбиялаган, эл журттун ортосундагы ынтымакты каалаган, сыйкор, улуттарды бактаган, алардын рухун, баардыгын барктай билген жакшынакай калк. Эмгекчил калк да эми. Сарт калмак эли Ысык көл областынын Ак Суу районуна караштуу Челпек, Ташкыя, Бурмасу жана Бөрүбаш айылдарында турушат. Болжол менен алардын жалпы саны 10 миңден ашык деген маалымат бар. Айылда жашаган сарт калмактар негизинен дыйканчылык кылып, мал багышса, билимдүү уул кыздары коомчулуктун бардык тармактарында эмгектенишет. Күнүмдүк турмушунда кыргыз тилинде сүйлөшүп, каада салттары жагынан кыргыздардан анча айырмаланышпайт. Бир өзгөчөлүгү сарт калмактардын айылынан көп улуттун өкүлдөрүн жолуктурууга болот. Сарт калмак деген эл өзү этнографиялык словарда ушундай жазылыптыр. Дүйнөдө сарт калмак деген эл 4 айыл Кыргызстанда жашайт, тили монгол группасына кирет, дини мусулман, салты кыргыздыкы деп. Сарт калмактар бир кылымдан ашык мезгилден бери кыргыз эл менен жанаша жашап, өмүр улап келишет. Ушул мезгилде калмак тили менен катар эле көптөгөн улуттук мурастары да унутулуп барат. Андыктан бул фильмде сарт калмактардын азыркы күнгө чейин сакталып калган каада салттарынын айрым элементтери жана учурдагы турмушу баяндалмакчы. Бакчачылык өзүмдүн тубаса кесибим да. Абдан өзүм сүйгөн немем бак, дарак. Көпчүлүгү бул бакта бир 60 түп талгарка деген сорт бар. Булардын эми жакшы жактары узакка сакталат экен. Анан баасы да жакшы болот. Керимкул ага Челпек айылындагы үлгүлүү багбан. Анын өздүк чарбагында өстүргөн жер жемиштери үй бүлөнүн эң башкы киреше булагы болуп саналат. Айыл тоонун этегинде орун алгандыктан багбан жантык жерди текче кылып түздөп, бадыраң, помидор, капуста жана картошка сыяктуу жашылчаларды түрлөп отургузган. Керимкул үй бүлөсү менен кылган эмгегине жараша жыл сайын ойдогудай түшүм жыйнап алат. Жер илүшү менен мал болсо, алар үчүн кошумча чарба катары эсепте. Жылдык доходум мындай орто эсеп менен 30 миңден 60 миңге чейин доход түшөт, берет. Эми негизги эле доход огороддон алабыз биз. Өтө байып кетпесек дагы жетет, жакшы эле. Керимкул өзүнүн билген тажрыйбасын айылдаштарына бөлүшүп, багбанчылыктын сырларын жаштарга үйрөтүүгө умтулат. Багбан жаштар жумуш издеп шаарга кетпей, өз жерин байырлап, гүлзарга айлантышса деген илгери үмүт менен жашап келет. Мага баланы. Челпек айылынын тургуну Жумабек
бүгүн тууган туушкандарын жаңы төрөлгөн небересине ат коюу ырымына катышууга чакырган. Kız mı erkek mi? Erkek. Vay barakelde. Kim de koz atın? Bayeli. Сарт калмак элинде наристеге ысым ыйгаруу ислам дининин шартына ылайык жасалып, 7 күн ичинде ат коюу деген талап бекем сакталат. Kandan keçikse bala öz atın sağınıp, azandı sağınıp, kusa olup, ilak bolup, orkçan bolup. Айылдын имамы Ахмет Ажы шариятка ылайык алгач ымыркайдын ата-энесине алардын баласына болгон милдеттерин түшүндүрөт. Ат коюу жөрөлгөсү болсо азан чакыруудан башталат. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Андан кийин наристенин келечек жашоосуна жакшылыктарды тилеген Курандын аят дубалары окулуп, баланын кулагына өз ысымы айтылат. Baktulu Teala'nın mamunu Müslüman yigitlerinden bolgun. Allahu Ekber. Kulağın toz. Azanda koyulgan atın bayıl bolsun, azanda koyulgan atın bayıl bolsun, azanda koyulgan atın bayıl bolsun, atın mübarek bolsun. Allahu Ekber. Аты коюлган соң наристени имам эркек бала болсо чоң атасына, кыз бала болсо чоң энесине төшөк аркылуу тоголотуп берет. Бул ырым Сарт калмак элинде бабалардан келе жаткан салт. Neverenizden atın mübarek bolsun. Allahu Ekber. Barakelde. Hem bir batanlardı ver koyulan. Андан соң туугандарга баланы көрүүгө уруксат берет. Алгач тай-атасы, тай-энеси, анан башка туугандары бирден колго алып көрүшөт. Баланын колунан алган адам ырым катары көрүндүк берүүсү да шарт. Ат коюу ырым-жырымы бүткөн соң меймандар нан тууралып, май кошулган сый чайды ичишип, байелге келечекти узак жашап, жакшы адам болуусун тилек кылышып бата беришти. İnşallah şu balanın atın kabul et ki elhamdülillah Rabbil alemin bir rahmet ki erhamer rahimin. Allahu Ekber. Mağcal tayvaz. Кыргыз элиндеги карынын сөзүн капка сакта деген накыл кепти айтылгандай, карыялар чындыгында эле түгөнгүс кенч. Бөрү баштык Нуриса апанын калмакча ыры бул сөзгө накта күбө. Koyurup ömrüm bana, negey koltuk durum bana, bayçıt kükeni sıkı, avacıldık durum bana. Тарыхый маалымат боюнча, Сарт калмак элинин Ысык көл өрөөнүнө көчүп келүүсү 1865-1882 жылдарга туура келет. Россия империясы менен Кытай бийлиги 1882 жылы жогорку Иле өрөөнү боюнча өз ара чек араны такташкан. Ошол учурда Текес аймагындагы 6 зубун же 6 айыл сарт калмактардын 5-өө Кытай тарапта калып 240,1 айылы Ысык көлгө көчүп келишкен. Ошол мезгилден тарта Челпек тоосунун этегине Кашка суу жана Каракол капчыгайынын төмөн жагына биротоло жайгашкан. Сарт калмактарды Батагул уулу Момун менен Абдай уулу Керем аттуу адамдар баштап келишкен. Момун ата өзү чоң уюштургуч Солто урусунан болгон. Керем ата болсо бул идеологический наставник болгон окшойт. Бул молдо киши болгон экен, Керем молдо деп аталган Карабатыр урусунан көчүп келгенде бир топ ушундай кыйынчылыктар, ар кандай шарттар менен ушул жерге келип, анан Каракол суусу менен Ырдык суусунун ортосун көлдөн теги тоонун аскага чейин бардык жерде ушул сарт калмактарга атайын бөлүп берип, бул совет өкмөтүнө чейин падышачылык ошо кезде сарт калмактар волосты деп өзүнчө статус берип болуштук болгон экен өзүнчө. Сарт калмак эли көчүп келген мезгилден тартып эле отурукташкан, турмушка түшкөн. Андан көп өтпөй эле сарт калмактардын экинчи тобу көл өрөөнүнө келип, азыркы Бөрүбаш айылы турган жерге жайгашкан. Бөрүбаштык сарт калмактарды жирин өркү же кыргызча 60 түтүн деп атап коюшат. Ал эми элдик санжыра боюнча сарт калмак элинин түпкү теги калмак элине барып туруп калган Ошур жана Бакы деген кыргыздар болгону айтылат. Батыш Монголияда калмактардын жанында жашап, калмактардан кыз алып, үйлөнүп, динин, мусулман динин абдан катуу кармап, катуу сактап, анан акыркы көчүп келүүсүнүн да бир себептери ошол болгон. Динди сакташ үчүн бул жака көчүп келген, өз жергесине, өз элине. Сарт калмактар отурукташкан Челпек, Бурмасуу, Ташкыя жана Бөрүбаш айылдары Каракол шаарына жакын болгондуктан орус татар улутундагылар менен мамиле түзүшүп,
балдарын окууларга беришкен. Ал эми совет бийлиги сабатсыздыкты жоюу өнөктүгүн баштаганда сарп калмактар кыргыз тилин эне тили катары кабыл алышкан. Жалпы билим берүү кыргыз тилинде жүргүзүлүп, кыргыздар менен аралаш жашагандыктан акыркы жарым кылымда калмак тили унутулуп барат. Көк майсанга чогулган адамдар Ташкыя, Челпек, Бурма суу айылдарынын жердеген Байын Баакы, Кара Баатыр, Жетигер, Кыпчак урууларынын калмак тилин билген өкүлдөрү. Көбүнүн жаш турагы 50дөн өткөн карыялар. Бүгүн алар ата-бабалардын өткөн тарыхын эске салып, азыркы турмуш тууралуу да калмак тилинде сүйлөшүп жатышат. Bizler köy medliğe koçurma. Tam edniti kalmıkçılık. Ташкыялык Абдыбек Аксакал калмакча кыргыздар менен бир туугандан артык болуп калды. Жашоо шартыбыз окшош. Байбичем, 6 келиним кыргыз деп айтып берүүдө. Kalmik kelsin, ekechkinler çoğar, tercih edildi dua. Ал эми Челпектик Гок Аксакал өз сөзүндө биздин ата-энелер тилди жакшы билчү эле. Биз мына эптеп сүйлөп жатабыз. Жаштар болсо чындыгында калмак тилин билишпейт. Илгери баары бар болчу. Бии да, ыры да бар эле. Азыр бүт эле жоголуп бара жатат. Кыргыздар менен болсо кыз алышып, кыз беришип, бир тууган болуп калдык дейт. Sart kalmak eli hazır Kırgızga aralaşıp, Kırgızga Emi Kırgız'la olup baratağız. Bolduk da kıskası. Kırgız'dan kız alıp özümüzün kızı Kırgız'a verip degендей kıskası Kağda saltımız бар эле Kırgızlık olup kaldı. Kırgız bolduk. Карыялардын айтымында сарп калмактарда улуу адамдарды кадырлап, сыйлоо салты күчтүү болуптур. Азыр андай жакшы эрежелер акырындап жоюлуп бара жатат. Сыйчыл болгон, Emgekçil olgun. эмгекчил болгон. Бул келиндер, азыркы келиндер андай сый көргөзбөйт. Биз артыбыз менен чыгып, кайра киргенде да мындай ылдый карап кирчүбүз үйгө. Сарп калмактар Текес өрөөнүнөн Ысык көлгө көчүп келген мезгилден эле отурукташкан турмушка өчкөн. Ташкы айылындагы Белеков Өмүрзак аттуу адам салдырган үй бир кылымдан бери бузулбай, жалгыз сакталып калган. Учурда бул үй Бектурсун карыянын ээлигинде. Ал үй тууралуу толугураак өзү айтып бермекчи. Бул үйдө сакталган эле бул турган бул үй комплекти менен. Башка эч нерсе эмес. Бул үйдүн бир тактайын суурган жокмун, бир тактайын ошо бойдо мына турат. Жыгылып калабыз, тезим менен тартып байлап койду. Илгери бул терезеден капкак болчу. Ал капкагына мына темир менен бекитип ичине мына илип алчу эле мына. Жайдын тамак ишебиз, кыштын күн болсо аны мына скалат болот. Ана илгери жасаган, кол менен жасаган, мургону көрүп атасың мына. Ана потолок болуп тургандан мына фонарь уртуп жасатып кирдим. Бул эки ошондон бир көпкө жасап тиги бүткөнчө терезеси деле тигиндеги рамасы деле илгери келе 19-кылымда салынган үй экен бул. Эски үйдөн анын ички каалгалары жана терезелердин сыртындагы кооздолгон жыгач оймолор менен бирге бекиткич темирлер да сакталып калган. Бектурсунду таң калтырган нерсе бул үйдүн чатырчасындагы калайдын сапаты. Мына канча 19-кылымдан бери мен сырдаганы мына 4 жыл болду. Андан мурун деле сыр көргөн эмес экен бүтүн бир. Мына эме деген качественный темир сирбей турган таң калам. Сарп калмактар жашаган 4 айылга Бурма суу каналы суу берет. Бул каналдын тарыхы ушул элдин жашоо турмушу менен тыкыз байланышта. Анткени ал бир кылымдан ашык мезгилден бери жайы кышы дебей агып турат. Каракол суусунан келет бул канал. Биз азыр турган жерде болсо бул экиге бөлүнүп кетет. Бул болсо аркы кетип аткан Ырдык канал деп аталат. Бул ылдый кеткени 6 канал деп коебуз. Бул аягы бир баш айылына чейин барат. Biz 2247 гектар жерге ушул эки канал аркылуу суу беребиз. Жети Өз районунун 3 айылы. Эми ал жерде дагы бир 500 гектарга чейинки жер суу алат бул жерден. Бүгүнкү күндө болсо ал бекемделип, тармактарга бөлүнүп, Сарп калмак элинин жашоо турмушуна дем күч берип келет. Көп калктын арасында бир аз эл болсо дагы, ушу Сарп калмак аз эл болсо дагы өзүнүн үрп адатын,
Анан кийин момундай жакшынакай ырларын унутулбай жүрөт да. Эч жактан берки ушу калмактардан калган бир ыр экен. Мааниси болсо жетим баланын ыры да, жетим баланын арманы жөнүндө ыр. Ошол жөнүндө унутта калып баратат. Ошон үчүн билгенимди ырдап берейин. Шағылыр модунда, шазғаны шоғларней, шазғаны харини дәсен, нөлім сүні йондан асқырына. Турсун эже Бөрүбаш айылынын тургуну. Ал калмакчы ырларды жакшы билгендиктен айылдаштар үчүн кадырлуу адам. Бүгүн анын коросуна чогулган окуучулар ушул эле айылдагы Бейжин Шариф жана Чааңгыз деп аталган калмак урууларынын өкүлдөрү. Алардын көпчүлүгү калмак тилин билбегендиктен ырыгы үчүн кээде Турсун эженин үйүнө чогулушат. Ал эми бүгүн ырдалып жаткан ыр арман ыры болсо да азыркы муун үчүн кызыктуу сезилет. Нөлүм сүнү йондан аскырына. Ал эми Чааңкыз уурусунун өкүлү Турсунбек калмак тилинде сүйлөп ыр жазат. Өзү да калмак элинин урпагы экенине сыймыктанган инсандардын бири. Турсунбектин айтымында калмак эли тарыхка терең из калтырган улуу көчмөн калктардан болгон. Калмак болуу биринчиден эмне эмес, эч кандай андан тартынбай сыймык болуп эсептелет деп айткым келет. Ошондуктан ушул биздин элдин маданиятын, каада салтын канча мүмкүн